Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коомчулукка Райым Миллион деген ат менен таанылган Райымбек Матраимовдун ишин караган сот отуруму болуп өттү. Анда журналисттерге кирүүгө уруксат берилгени менен сүрөт жана видеого тартууга тыюу салынды. Мурдагы бажычыга Жазык кодексинин 119 беренесинин 1-пунктунун негизинде, башкача айтканда коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Соттолуучу Райымбек Матраимов өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна ала тургандыгын билдирди. Райымбек мырза, сот жараяны жөнүндө кыскача комментарий берип койбойсузбу? Сизге коюлган айып боюнча силер жакындар болосуздарбы, байке? Буга чейин бир эмес, бир нече маалымат каражаттарын өзүнүн кадыр баркына доо кетирүүгө айыптап, сотко кайрылган аткаминердин бул күнөөнү мойнуна алышы таң калыштуу болуп жатабы? Анда түшүндүрүп кетели. Сотто 2020-жылдын 20-октябрында башкы прокуратуранын прокурорунун, УКМКнын тергөө тобунун башчысынын жана Матраимовдун ортосунда кызматташуу тууралуу келишим кабыл алынганы, анда жаза чарасы айып пул түрүндө болору жазылганы айтылды. Ошентип Матраимов мамлекетке 260 000 сомдук айып пул төлөп бере турган болду. Мындай чечимди судья Гүлзат Дыйканбаева чыгарды. Соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин Матраимовго коюлган өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жогото турганы белгилүү болду. Ошондой эле анын мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылары айтылды. Биздин Матраимов мырзадан комментарий алууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. комментарий берип койбойсузбу? Комментарий берип койбойсузбу? Комментарий берип койбойсузбу? Ал эми экс-бажычыга айып койгон айыптоочу тарапта бул чечим менен макулбу же жокпу үн каткан жок. Бул маселе боюнча апелляциялык арыз менен кайрыласыздарбы же жокпу деген сурообуз да жоопсуз калды. Сиздер жаза кандай болду дейсиз? бул жазага сиздер ыраазы болосуздарбы? Эмне болуш керек болот? Дейсиздерби? Байке, бизге деген достук бар да бизге комментарий берип койсоңуз. Бизге комментарий. КППга болбойт. КППга кирбейсиздер, комментарий алсак болот прокурордон. Эскерте кетсек, 2020-жылдын 20-октябрында Райымбек Матраимовго кылмыш иши козголуп, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берүү талабы менен кайра бошотулган эле. Бул иш боюнча соттук отурумдун 1-баскычы 2021-жылдын 9 февралында болуп өткөн.